Менин күйөөм Кытай жарандарына турмушка чыккан кыргызстандык кыздар күйөөсүнөн кордук көргөнүн айтып, кризистик борборлорго кайрылышат. Бул маалымат коомчулукта кызуу талкууга алынууда. Мунун алдында Кытай жарандарына турмушка чыккандардын саны 30 миңден ашканы тууралуу маалымат тараган. Буга чейин турмуш куруу үчүн Пакистанга, Кореяга кеткен айрым кыргызстандык кыз келиндердин укуктары бузулуп жатканы айтылып келген. Аялзат берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы чет өлкөлүктөргө турмушка чыккан кыз келиндердин укугун арналды. Жолдо калтырган баyoолук. Кыргызстанда жашап иштеп жүргөн Кытай жарандары, алардын ичинде кыргызстандык кыздарга баш кошкондору деле өздөрүнүн жеке турмушу тууралуу ачылып айтып берүүнү каалашпайт. Кытайга турмушка чыккандар көбөйдү деп эл арасында айтыла жүргөн кептердин чын төгүнүн бул өлкөдөн ташылып келген товарлар сатылуучу базарлардан жана дүкөндөрдөн сураштырып көрдүм. 4-5 жылдан бери котормочу болуп иштеген Сабина Кытай жарандарына турмушка чыккан курбулары көп экенин, бирок дала айынын турмушу алар ойлогондой болбой калганын айтып берди. Менин Кытайларга турмушка чыккан курбуларым бар, башында көбү акчасына карап тийсе керек, бирок анчалык деле укмуш жашап кетишпеди. Кытайга тийген дос кызымдын машинасы, үйү жок. Жакында эле баласы менен ажырашып кетти. Атасыз өскөн кыз болчу, апасы да урукчан, балким ошон үчүн турмушка чыксам акчам болот, жашоом оңолот деп ойлосо керек. Азыр эми өкүнсө керек, экөө эки башка жашайт, баласына 3 миң сом алимент берет. Ал түгүл күйөөсү ошол келиндин апасына чейин кол көтөрдү окшойт. Сабина 9 класстан тартып Кытай тилин үйрөнүп, жогорку окуу жайды бүтүрүп 2 жыл Кытайда окуп келгенин айтты. Ал бактылуу бакубат жашоо убада кылып колун сураган Кытай жигиттери болгонун, бирок жүрөгүнүн тандоосу башка экенин да кошумчалады. Бишкектеги ири базарларда Кытайлар менен жанаша соода кылгандар менен баарлашканымда булар да айтышты. Көбү жашуурун жашап жатат. Мисалы, бул жерде отурган Кытай биздин кызга үйлөнүп, кыздуу болгон. Экинчиси уул экенин билгенде Кытайга алып кеткен. Ошол жактан төрөгөндө уулун алып калып, кызы менен таштап кетти. Азыр келин эч нерсеси жок калды. Жатаканада жашайт, уулу болсо тигил жакта калды. Күйөөсү дагы бирөөгө үйлөнүп алды. Кытайга турмушка чыккан өзбек кыздар да, кыргыздар да көп, деди дагы бир сатуучу Мерим. Эртең менен чыгып кетип, ошону менен жоголду. Ош шаарындагы Ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарика Асылбекова Кытай жарандарына турмушка чыккан 6 келин 2017-жылы күйөөсүнөн кордук көргөнүн, укуктары бузулуп, соңунда ара жолдо калганын айтып чыккан. Асылбекованын айтымында Кытайдан келген айрым эркектер жарандык алуу максатында гана жергиликтүү кыз келиндерге үйлөнгөн учурлар болгон. Кыргызстанда никенин негизинде чет өлкөлүктөргө кыргыз жарандыгын берүүнүн шартын татаалдаштырыш керек. Кытайдан келген айрым эркектер кыргызстандык кыз келиндерди сүйбөй эле жарандык алуу максатында үйлөнүп жаткан фактылар бар. Убактылуу башпаанек кылып, эртең менен узатып, кечинде келсе тосуп алып, ысык тамагын берген аял менен жылуу жумшак жашап турууну көздөгөнү көрүнүп турат. Кыздар материалдык жактан камсыз кылат дешкен. Ал кыз келиндердин көпчүлүгү турмуш шарты оор болуп, Кытай соодагерлердин кол астында иштегенин айтышат. Үйлөнөрдүн алдына көп нерсеге убада берген, бирок анын бирин да аткарган эмес. Эми кыргыз келиндер балдарыбыз менен калдык, алардан бир нерсе өндүрө алабызбы деген маселени козгоп жатышат. Биз бул суроо менен Кытай жарандарына кайрылганда биз менен сүйлөшүүнү каалашкан жок. Кризистик борборго кайрылган келиндердин көбү күйөөсү ойдогудай чыкпаганын айтышкан. Алардын алды 5-2 жыл чогуу түтүн булатып жашаган экен. Күйөөлөр эртең келем деген бойдон жок болуп кетишкен, деди Асылбекова. Кризистик борборго кайрылгандардын баары милицияга арыз жазууга дааган эмес. Алардын айрымдары Кытайга турмушка чыкканын туугандары билбесин жана нике күбөлүгүн күйөөсү алып кеткенин айтышкан. Кытайдагы дарегине кат жазып жооп алышпаган. Унутта калган укуктар. Буга чейин айрым жергиликтүү маалымат каражаттары Кыргызстанда 30 миңдей кыз келин Кытай жарандары менен баш кошконун жазган. Мамлекеттик каттоо кызматы бул маалыматты четке какты. Мекеменин басма сөз катчысы Мелисер Жигитовдун айтымында Мамкаттоо 2000-жылдан бери кырдаалды изилдеп чыккан. Кыргызстанда Кытай жарандары менен никеге турган 195 факты катталды. Кытай дегендин жарымы ал жакта жашаган кыргыздар болуп чыкты. Ошондуктан 30 миң деген апыртылган сан. Миграция кызматынын маалыматына караганда, былтыр Кыргызстанда иштеш үчүн чет өлкөлүк 14.490 адамга квота бөлүнгөн. Анын 70% жалпысынан 11 миңден ашыгы Кытайдын жарандарына берилген. Учурда Кыргызстанда иштеп жаткан чет элдиктердин көбү Кытайдын жарандары. Бул жагдайды да кыргызстандык кыздар кытайлыктарга турмушка чыгып жатышканына бир себеп катары карагандар кездешет. Укук коргоочулар ар бир адамдын үй бүлө курууда, каалаган мамлекеттин жараны менен түтүн булатууга укугу бар экенин белгилешет. Ошол эле учурда укукту мамлекет коргош үчүн мыйзамды так аткаруу керектигин айтышат.
Мисалы, мыйзамдуу нике күбөлүгү жок же жарандык никеде жашаган кыргызстандыктардын укугун коргоо кыйын экенин Жогорку Кеңеш депутаты Айнур Алтыбаева белгилеп жатат. Кыздар кимге чыгат, ал өз эрки, ар бир кыргызстандык жарандын укугун коргоо баш мыйзамда так жазылган. Менимче, бул кыздар 18 жашка толуп турмушка чыккандан кийин расмий никеге турган эмес. Жөн эле чогуу жашагандары бар, бирок күйөөсү Кытай жараны болобу, башка болобу, уруп соксо милицияга арызданышы керек. Бул башка берене менен каралат. Эгер мамлекет укуктарды коргош керек десе, анда мамлекеттеги бардык мыйзамдарды сакташыбыз керек. Мыйзамды бузгандар мыйзамга жараша жоопко тартылат. Журналист жана кыз келиндердин укуктарын коргоо боюнча бир катар иш-чараларга катышып жүргөн активист Гүлзада Шаршеналиева Кыргызстанда бийлик өз кыздарынын укуктарын коргой албай жатканы үчүн ушундай учурлар болуп жатканын айтты. Бизде намыс, менталитет деген бар, ошондуктан бизде мыйзамдуулук базасын бекемдеп, ошондон кийин гана кыз келиндерге укуктарын түшүндүрүп берип, ал жаран укугуңду бузса мындай жоопко тартылат дегендей түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Кытай жаранына турмушка чыксаң эле майкөл сүткөл болуп кетпейт, ушундай нерселер да болот деп туура маалымат бере баштасак, бара-бара укуктары бузулган кыз келиндер азайса керек. Мыйзамдык базаны бекемдеп, кыргыз кызынын укугун тебелеген жаранды мыйзам чегинде жазаласак гана бул көрүнүш азаят. Анткени азыр көбү мыйзам, мамлекет адам алдында өзүнүн жоопкерчилигин сезбей жатпайбы? Ошон үчүн ушундай көрүнүштөр болууда. Анткени алар биз аялдарыбыздын укугун коргой албай турганыбызды билет. Анткени менен чет элдиктерге турмушка чыккандардын баары эле укуктары бузулуп жатат деп айтууга болбойт. Таластык Нуржамал 3 жылдан бери Кытай жолдошу менен бактылуу турмуш кечирип жатканын айтты. Келин 30дан өткөндө экинчи ирет турмуш курууга акча эмес, ортодогу жылуу мамилеси себепкер болгонун белгиледи. 3 жыл ичинде кордук көрсөтүп кемситкен жок, сыйлап көзүмдү карап турат. Мындан эч жамандык көргөн жокмун. Ошондуктан ушунча тийгенден кийин өмүрүмдүн калган бөлүгүн аны менен жашайын деген жакшы ниетим бар. Ал да ушундай ойду, ал бай деле эмес, карапайым жакшы адам. Мен аны жакшы көрөм, сыйлайм. Буга чейин Пакистан, Корея, айрым учурда Түркияга кетип, ошол жактын жарандарына турмушка чыккан кыргыз келиндеринин укуктары бузулуп жатканы айтылып келген. Билим берүү агартуу жаатында адис Тогдургүл Кендирбаева Кыргызстан ачык өлкөлөрдүн катарына кирип, бир катар өлкөлөргө визасыз барууга мүмкүнчүлүктөр түзүлгөнү менен мунун терс жактары да бар экенин белгилеп жатат. Ал кайсы өлкөдө болбосун жарандардын укугун коргой турган саясаттын жоктугу да ушундай көрүнүштөргө себеп болгонун айтууда. Экинчиден, ал кыздарды тез акча табууга эмес, билим алууга, башка өлкөлөрдүн маданиятын, каада салтын, жада калса мыйзамдарын окутуп, агартуу иштерин жүргүзүү зарыл деп эсептейт. Кыздардын айылынан сыртка чыкпаганы, тыштын тарбиясын көрбөгөнү, эмоция тоскоолдуктарды башкара албаганы себеп болуп жатат. Ал өлкөнүн мыйзамын, абалын билбей, билим албай барып жатышат. Экинчи чоң маселе экономикалык муктаждык, өндүрүш жок, жумуш орундары жетишсиз, анын үстүнө аялдардын эмгеги таптакыр бааланбай калган мезгил. Алар деле эркектерде үй бүлөнү багууга каражат табууну көксөп кетип жатышат. Корея, Кытай десе жашоонун жомоктогудай элестетет, бирок чындыгында ар бир өлкөнүн, элдин бизге жакпаган менталитети, каада салты, мыйзамы бар. Сен бир заматта эле башка өлкөнүн жараны боло албайсың. Ал өлкөнүн укуктук коргоо жана мүмкүнчүлүктөрү баарына тең таратылбайт. Жашоо жомок же кино эмес. Кендирбаева кыздар арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүшү керек экенин белгиледи. Бизге четтен көбүнчө кара жумушты иштегендер келет да, ошону биздин кыздар талдай албай жатпайбы? Кайсы улут болбосун билимдүү инсандын жоопкерчилиги да жогору болот. Бизге кимдер келип жатат? Соодагерлер, жол салган жумушчулар. Албетте буларда жоопкерчилик да чектелүү, белгилүү бир убакыт жашайт, анан басып кете берет. Анын эч нерсе кармабайт, кызыктырбайт. Албетте сүйүү, сый-урмат керек, бирок канчалык деңгээлде мыйзам тарабынан коопсуздугу кепилдикке алынат, муну дагы биле жүрүшү керек. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча чет жакка турмушка чыккан кыргызстандык кыз келиндердин басымдуу бөлүгү орусиялыктар менен никеге турган. Андан кийинки орунда Түштүк Кореянын, Өзбекстандын, Түркиянын жарандары менен кол кармашкандары турат. Казакстандын, АКШнын, Тажикстандын, Германиянын жана Кытайдын жарандарына турмушка чыккандары да бар. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматы 2017-жылы 1141 кыргызстандык кыз чет өлкөлүк жарандарга турмушка чыкканын кабарлады. Ошол эле кезде 1394 кыргызстандык жигит чет элдик кыздарга үйлөнүп, Кыргызстанда никесин каттатканы кабарланды. Кыргызстандыктар коңшу мамлекеттерден тартып Жапония, Филиппин, Иордания, Сингапур, Греция, Марокко, Мексика, Хорватия, Латвия, Шри-Ланка, Швеция, Австрия өңдүү 54 мамлекеттин жарандары менен бирге түтүн булатууну чечкен. Мамкаттоонун басма сөз катчысы Мелис Эржигетовдун айтымында жылына 2000 тегерегинде мамлекет аралык нике катталат. Карыз капсалаңы: Кытайдан акча алган өлкөлөрдүн тагдыры кандай болгон? Жакында эле Кытай Республикасынын өлкөбүздөгү элчиси Кыргызстан карызын төлөөгө тийиш деп билдирди. Кытай ушуга чейин өнөктөш өлкөлөргө райымдуулук кылып аласасын кечти беле. Карызкор өлкөнү кандай талап менен эпке келтирет? Кытай Азия, Африка жана Европанын 68 өлкөсүндө жалпы наркы $8 триллион түзгөн долбоорлорду каржылайт.
Кытай карызы боюнча Кыргызстандын тагдырлаштары. Аталган изилдөөнүн жыйынтыгында аналитиктер мындай долбоорлорго катышуунун кесепетинде каржылык көз карандылыкка кабылган 8 өлкөнү аныкташкан. Джибути, Лаос, Мальдив аралдары, Монголия, Черногория, Пакистан жана Тажикстан өңдүү бул топко кирген өлкөлөрдүн арасында Кыргызстан да бар. Ушул жылдын март айына карата Кыргызстандын Кытайга болгон мамлекеттик тышкы карызы 1 миллиард 709 миллион долларды түзгөн. Көрсө акыркы 10 жыл ичинде бул мамлекеттен алган карызыбыз дээрлиги 200 эсеге жогорулаптыр. Анын ичинде 386 миллион доллар баш калаанын ТЭЦин жаңылоо үчүн алынган. Ошондо да бул үлкөн өлкөгө жарым миллиард доллар кайтарууга тийишпиз. Карыздын кайтарылганы жакшы. Өткөндө эле интернетте активисттердин Кытайга болгон карызыбызды кайтаруунун ыкмасын сунуштаган тасмасы жарыяланган. Кайдыгер карабаган мекендештерибиз коңшу мамлекет карыз ордуна жерибизден кертип алаарын айтып чоочулап, андыктан өлкө тургундарына орточо акча чыгарып карыздан кутулууну сунушташкан. Мурда Кыргызстандын карыздарын Туркия, Германия жана стратегиялык өнөктөш Россия кечип койгон. Кытай да өлкөбүздүн эң башкы өнөктөштөрүбүздүн бири болуп саналат. Март айында Кыргызстанда Кытайдын ыйгарымдуу элчиси Синхуа Керге болгон карызынан кээр макулдашууларга ылайык кутулууга тийиш экендигин билдирген. Кытай жеңилдетилген насыя бөлгөн. Кыргызстанга андан пайда болгонун билебиз. Бул карыздар макулдашуунун негизинде гана жоюлат. Бирок Кытай тарап бул маселени карабайт деген ал. Спутник Кыргызстан редакциясы үлкөн мамлекеттин бийлиги өнөктөш өлкөлөрдүн карызын кечкен өчүрүү болбогонунун кутула албай калгандар кандай тагдырга кабылганын тактап көрдү. Маалыматтар ачык булактардан алынды. Акча ордуна мааниси зор порт. Эл аралык валюта фондусунун маалыматы боюнча Шри-Ланканын тышкы карызы 2017 жылдын аягына карата 48 миллиард доллар же аталган өлкөнүн ИДПсынын 80%. Ал эми Кытайдын үлүшү болжол менен 8 миллиард долларды түзгөн. Бирок Нью-Йорк Таймс гезити жазгандай, Шри-Ланканын бийлиги убактысында Кытайга карызын бере албай калган. Натыйжада өлкө үчүн мааниси чоң Хамбантота портун Кытай мамлекеттик ишканасына өткөрүп беришкен. Мында Хамбантота башкаруучу компаниясынын акцияларын көзөмөлдөөчү пакети, ал эми порттун өзү 99 жылга ижарага берилген. Бирок мындай айырбаштоодон кийин да Кытай карыздын толугун 1,5 миллиард долларын гана кечкен. Америкалык басма бул жагдайды карыз капканы деп атаган. Хамбантота Инд океаны аркылуу өткөн дүйнөлүк соода жолдорунун дал кесилиштүүүндө жайгашкан терең порт болуп саналат. Ал КРдин энергетикалык коопсуздук үчүн алмаштырылгыс объекти. Себеби сырттан алып келинген муңайдын 3/2 бөлүгү ушул портко жакын багыттар боюнча өтөрү белгиленет. Аскердик аяк басуу үчүн насыялар. КН кабарлагандай, Кытай Вануату арал мамлекетине берген насыяларынын эсебинен түштүк Тынч океан аймагында аскердик аяк басууну пландоодо. Аталган телеканал Кытай тарап Вануатудагы Эспириту Санту аралындагы порттун курулушуна жана башка ири долбоорлорду ишке ашырууга 270 миллион доллар көлөмүндө насыя бөлгөн. Серепчилердин маалыматына таянсак, бул зайым Тынч океандык мамлекеттин тышкы карызынын жарымы, ал эми өлкөнүн ички дүң продукциясынын 1/3 бөлүгүнө жакынын түзөт. Эгер жалпыга малымдоо каражаттарындагы маалымат тастыкталса, анда Австралиядан 2000 чакырым аралыкта Кытайдын аскердик деңиздик базасы пайда болот деп белгилейт аталган телеканал. Белгилүү болгондой, Австралия Кытайдын аскердик пландарына каршы чыгууда. Карыз ордуна база. Кытай тарап Вануату менен болгон кырдаалда карыз капканын пайдалануудагы өз тажрыйбасына таянат. Ушул тапта Кытайдын чет элдик базасы Африкалык Рогадагы Джибутиде жайгашкан. Ал Азия менен Европанын чектешкен жериндеги маанилүү транспорттук тамырына жакын. Азия Таймс түштүк Африкалык мамлекетке аскердик аяк басууну Кытай бийлиги Джибутинин ИДПсынын жарымына жеткен ири өлчөмдөгү зайымдардын эсебинен ишке ашырды деп билдирет. Пакистандык коридор. Азия Таймс басылмасы 2015 жылы Пакистан менен өкмөтү Кытай мамлекеттик ишканасына Гвадар портун өзгөчө экономикалык аймак жаратуу үчүн 43 жылга ижарага бергенин жазат. Анда белгилегендей, Исламабад Пекинге 16 миллиард доллар карыз. Узак мөөнөттүү келишим алкагында Кер аталган порттун кирешесинин 91%, андан тышкары аны курчаган эркин аймагынын да 85%-ын алат. Гвадар Кердин Синзипин уйгур автономиялык районунан башат алган Кытай-Пакистандык экономикалык коридорунун түштүк чеги болуп саналат. Жалпы наркы 46 миллиард долларга бааланган бул масштабтуу долбоор Кытай менен энергетикалык ресурстарга бай жакынкы чыгыш менен байланышууга мүмкүндүк берет. Бул коридор азыркы чакта Кердин сырттан алган муңайынын 80%-дан ашып өткөн малак булуңуна альтернатива катары кызмат өтөп бериши керек. Алтын кенине ТЭЦ. Географиялык да, каржылык жагынан да бизге жакын мисал Тажикстанда бар. Ушул жылдын апрелинде аталган өлкөнүн бийлиги Кытайга жогорку Кумарак алтын кенин Душанбе 2 ТЭЦинин курулушу үчүн өткөрүп берди.
ири келишимдер ордуна карыздан кечүү. Кытай 2016-жылдын октябрында Камбоджанын $90 миллион карызын 31 келишим түзүү менен жойгон. Бул Кытай компаниялар ишке ашырып жаткан бир катар долбоорлор үчүн жаңы насыяларды алууга шарт түзгөн. МВФдин маалыматына таянсак, Камбоджанын жалпы карызынын 43% Кытайдын үлүшү. Кечирилген миллиарддаган тугриктер, ошол эле 2016-жылы Кытай Монголиянын $18 миллион, 38 миллиард тугрик көлөмүндөгү карызын жойгон деп билдирет АРД басылмасы. Бул насыялар 1958-1960 жылдары, ошондой эле 1991, 92 жана 94 жылдары алынган. Карызды кечүүнүн себептери айтылган эмес. 2002 жылы Кэр Хамид Харзайдын өкмөтүнө көмөктөшүүнү чечип, карыздарынан кечкен. Муну менен Афганистанга Талибан режиминин башкаруусунун америкалык антитеррорлук компаниянын кесепеттеринен улам кептелген туңгуюктан чыгып, ирденип алуусу үчүн колдоо көрсөткөн. Кечирилген карыздардын суммасы ачык айтылган эмес, бирок 1960-жылдан 2002 жылга чейин бөлүнүп келген зайымдарга тиешелүү экендиги анык. Кытай 2000 жылдан 2009 жылга чейин 35 африкалык өлкөнүн жалпы $2,185 миллиард өлчөмүндөгү карызын кечкен. 2007 жылы Азия, Кариб бассейниндеги жана Тынч океандагы 49 өнүкпөй калган жана жакыр мамлекеттин карызын жойгон. Алардын арасында африкалык мамлекеттер да бар. Алар 1950 жылдан бери Кытай өкмөтү берип келген каржылык жана материалдык каражаттарга тиешелүү болчу.